Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен баарыңыздардын Рамазан ыйык айы менен куттуктаймын. Бул айда баарыңыздардын күнөөлөрүңүздү кечирип, баштан аяк Алла Таала кылган дуаларыңыздарды кабыл кылган болсун. Туугандар, D категория сегментинде Camry K5-ларды ордун алмаштыра турган жаңы автоунаа Chery Arizo экономдон комфорт плюска өтүп жаткан учуру туугандар, ушул убакыттан пайдаланып ушул машинаны сунуштайбыз. Бул машинаны сиздерге New таксопаркына кайрыла турган болсоңуздар, эки комплектация Prestige жана Ultimate. Ultimate'те болгону панорама айырмасы бар, калган жагы бүт окшош. Билбегендерге туугандар. Анан акчасы первоначальный взнос 250 миң. Айына төлөмү 90 миң Ultimate, Prestige 87 миң. Взносу туугандар 250 миң рубль. Аны дагы сүйлөшүп айына бөлүп төлөсөңүздөр болот. Таксопарк менен сүйлөшөсүздөр. Туугандар, телефон койгуч дегенде эле сол тараптагысы беспроводной зарядник окшойт, заряд алат экен. Эки телефон коет экенсиз. Жана ошондой эле бул жака телефонуңуздан капчыгы бар экен. Стакан койгучтары бул жерден колуңуздагы удобно турат экен. Скорость переключательге. D парк тургайлык ошол эле рычагта. Ручной тормоз, автохолд. Так. Bluetooth музыка. Включен спортивный режим. Режимдер спорт режим бар экен. Включен стандартный Комфорт режим. режим. Включен экономичный Эконом режим. режим. Включен спортивный режим. Спорт режим. Геолокациясы бар экен. Настройки. Задний вид. 3D. Алдын көрсөтөт экен. Артын. Бүт автоунаанын айланасын көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Управление. Руль. Так. Мультируль. Сол тарабы не? Настройка тарап болуп калат, не болуп калат. Оң тарабы бүт медиа тарабы. Лепестки. Так, экранны айтпаптырбыз го. Торпедасы туугандар өтө жакшы жасалыптыр. Mercedes-Benz'ге дагы өзүнүн бир канча окшотконго аракет кылыптыр. Светодиод, музыка, сиденьяларды башкаруу кнопкалары дагы боковой эшикке коюлуптур. Память сиденья туугандар. Музыкасы Sony. Климат контролдор сенсорный мультимедийный экранын астына жайгашкан, бүт бир жерге батырып тургандай. Тыккан, аккуратно кыл. Подлокотникте дагы өтө чоң кармашкасы бар экен. Бул жерде дагы жылытып суытканга. Шайба бирөө эле экен бул жерде. Өтө жакшы. Андан кийин сиденьялары дагы подлокотник өтө ыңгайлуу. Сиденьялары заманбап автоунаалардан калышпас кожаный салон, дышащий салон дегендей. Андан соң өзүнүн видео регистратору бар экен. Бул жака флешкалар сайылат экен, флешканы салат экенсиз. USB өзүнүн памятиге сохранить кылат экен. Пакеттен али жыртылай элек, бүт пакет экен. Артты сиденьяларда дагы өтө өзүңүздү мощный сезип кетесиз туугандар. Подлокотниги бар. Китайцы наконец-то могу такымга жете турган кылып сиденьяны чыгарыптыр. Өтө жумшак. Сонун кетет экен. Кеңири дагы кең экен. Зарядный устройствоны зарядка саюудан кәдимги ылдый да эмес, более удобный место. Подогрев сиденья бар экен бул жакта.
вешалканы илсеңиз болот экен, не более 3 килограмма, наверное. Свет коюп тур, самый главный. Анча Кытайларда жок. Болону туугандар 225 45 18 размер оранжевый супер. Выхлопу туугандар 4, бирок обманка. Эртең менен жандырсаңыз 4-өнөн түтүн чыгып тургандай күтүп турат. Мунун артында азыр наклейка болуп турат. 290 Т дегенди көрүүгө болот, жаңы без наклейки маалында. Ал деген 290 крутящий момент ньютон метр деген. Капотту 2 жолу тартасыздар туугандар, ошондо ачылат. Ачканда эле 1.6 TDI двигатель туугандар. Селекционный коробка робот. Багаж кең. Бирок неудобный, но сынбайт экен да. Полноценный колесо запаска. Литый диск экен, как сыртта турган. 24 саат бою техподдержка бар туугандар, сиздерди проблемаңыздарды ар дайым чечкенге аракет кылат. Жана ошондой эле автосервиси дагы бар туугандар. Сервиске Нефть таксопаркта иштегендерге арзандатуулар болот ар дайым.